Рахмат, Дастан Далабаевич, мен сиздин мыйзамыңызды эмнеге чыгарып жатканыңызды эле түшүнөм. Бир чети деген штрафтардын ордуна азыр кымбаттап жаткан убакта деген мүмкүн коомдук иште туура болуп калабы деген ой пикир менен киргизип жатасыздар. Эми инициатор катары мүмкүн сиз туура болуп атасыздар. Менде башка суроо. Биздин бул жерде отурган мэрдин орун басары вице-мэр Алиевке, Рамис мырза, сизден сурайт элем да, айтсаңыздар, бүгүнкү күндө жалпысынан канча мусорный ошол контейнерлерди сатып алды бир жылда биздин мэриябыз, же кандай ошол мусорный контейнерлер боюнча уюштуруу иштери кандай жүрүп жатат, инициативалар эмне болуп атат? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мэрдин орун басары Алиев Рамис. Негизи Бишкек шаар боюнча 6000 тегерегинде контейнерлер бар. 1200 мусордук аянтчалар бар экен. Азыркы учурда мэрия жаны бекитилген программанын негизинде ошол мусорный контейнерлердин ордуна биз сорттоочу пункттарды киргизип атабыз. Былтыр 25 сорттоочу пункт киргизилди. Быйыл болсо мэрия тарабынан 62 миллион сом бөлүнүп, жылдын аягына чейин дагы 30 сорттоочу пункттар киргизилет. Мен бул суроону эмнеге берип атам? 1-2-3 жыл мурда деген мэрия тарабынан сиз анда тазалыкты иштеткен жетекчи болуш керексиз да. Ошол убакта элдердин ошол жашап жаткан, особенно тиги частный сектордо жашап жаткан жарандарга деген үйлөрдүн тегерегинде деген жанакы мусорный контейнерлер койдуртуп ошол жака чогулткула деп инициатива болгон да. Андан кийин ал мусорный контейнерлер жолуп кетип, эми эл жакта ызы чуу болуп атат. Биз кайсы жерде мусор жүктөйбүз. Андан мен бул суроолорду эмнеге берип атам? Инициаторду түшүнөм дегеним да. Штраф салгандан мурда шарт түзүп керек да. Анан шаарда деген ошол сорттоочу өзгөчө бир бөлүмдөр бар деп атасыздар, центрлер бар деп атасыздар, атайын түзүмчөлөр түзүп атасыздар. Бирок деген ошол эле убакта, если гражданин он куда-то приходит, он вокруг не видит мусорки, ему как поступать? В любом цивилизованном государстве мы же сначала условия создаем. Рамис мырза. Дастан Далабаевич, бул сизге суроо эмес, сиздин инициатор катары мен түшүнөм. Мен буну вице-мэрге өзүнө берет элем деген ошондуктан берип атам да. Анткени 3 жыл мурда мен биздин мэриябыздын саясатын түшүнбөй жатам да. Башынан деген мусоркаларды ар бир үйдүн маңдайына койдурат. Андан кийин мусоркаларды алдырып туруп, эми частный секторда мен 1-май районунун жашоочулардын кайрылуусун айтып атам да. Мы не понимаем деп атышат да. Азыр болсо ошол мусорный контейнерлердин баарын алып, үйүңөрдөн мусорларды топтоп, анан бир жумада бир жолу келип чыгарып атат да. Анан ушундай шарттарда деген үйүнүн маңдайында же үйүнүн сыртында мусор болуп калса, билесиңер да, бөрк ал десе баш алган учурлар болуп кетпейби? Анан элибизди такыр эле кыйнап салбайбызбы? Негизинен сиз мени түшүнөт болуш керексиз, мен жалпысынан штрафтарга каршы чыгамын да. Ошондуктан бул жерде деген ушул мэрия тарабынан так бир саясат, анан 3 жыл мурда бир саясат, 2 жылдан кийин башка саясатка өтпөсөңүздөр деген чоң өтүнүч бар болчу да. Кандай дейсиздер, Рамис мырза? Элвира Ажыргалбековна, бүгүнкү күндө мусордун графиктерди бекитилген, сиз айткан ошол подворовой обход деп коет. Ооба, туура. Андай да ыкма бар экен. Шаардын бир 75% негизи бул жер там үйлөр. Ошол жер там үйлөрдүн таштандыны чыгарыш үчүн бизде график түзүлгөн. Ошол 1-май району менен чогуу туура график бекитилген. Жумасына бир жолу машина келет. Ошол күндө эл таштандыны короонун алдына чыгарса болот. Анан тазалыктын балдары чыгарып атат. Негизи бул ыкма уже 2015 жылдан бери колдонуп жүргөн ыкма болчу. Бирок тилге каршы неге бир себептерден ошол 1-май районунун кээ бир участкалары, анан кийин Свердлов район участкалары кирбей калыптыр. Бирок ошону мен да өзүм чыгып элге түшүндүрүп, азыркы учурда мындай тазалык ишин графиктин алкагында алып баратат. Мыйзам болсо бул айтып атат, бекитилбеген жерге графиктен сырткары эгер эл таштандыны чыгарса, анда чара көрүлөт. Бирок дагы бир жолу айтайын, Бизде бүгүнкү күндө таштанды чыгаруу боюнча срыв жок экен.
урматтуу Дастан Далабаевич, мыйзамды мен айттым колдойм. Бир эле мэрияга сураныч Чоң рахмат. штрафтардан мурда мындай шарт түзгөндү үйрөнүңүздөр деп. Рахмат.